Мадумаров, Мырзахматов, Ташиев, Жапаров, Төлеев жана Бабановдун биригүүсү парламенттен 65 мандатты камсыздайбы? Ооба, жогорку кеңештин шайлоосуна бийлик башындагылар өздөрүнө тиешелүү бир-эки партияны алып чыгышат. Бирөө менен Насылбек Жээнбеков барса, экинчиси менен саясий тандоодон өткөн ишенимдүү талапкерлер аттанышат. Ошентип эки партия менен парламентке келишет. Бийлик адаттагыдай жол менен кетеби же башка саясий күчтөрдө каршылашууга чыгышабы? Албетте, эртеңки парламенттик шайлоого саресеп салуу чоң маселе. Анткени биздин саясатчылардын баштары биригиши олуттуу көйгөй жаратат. Себеби баары эле сенден мен кыйынмын, мен гениймин деп ыргышташаары турган иш. Ошентип баштары биригишпейт, бири-бирин жактырышпайт да. Эгер төмөнкү саясатчылар ымалага келишип, ынтымакта бир партия менен шайлоого барышса, парламенттик көпчүлүктү жеңип алышып, 65 депутаттык орун алышмак. Парламентке келгенден кийин дагы да ынтымакта болушуп, бир талапкерди премьер-министрликке кызматка көрсөтүшсө, ошондо накта жеңиш ушуларда болуп, анык парламенттик башкаруу орнойт беле. Бирок ушулардын баштары кошулаары күмөн. Себеби ар кимиси өзүнчө кыйын. Адахан Мадумаров, Мелис Мырзахматов, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Нариман Төлеев, Өмүрбек Бабанов, ким билет. Кокус булар биригишсе, түндүгүнө да түштүгүнө да чоң акча коротушпай эле парламенттик шайлоону жеңип алышмак. Баргы Кусейинов, Булак Азия Ньюс.